Роза Маманова президент жана досу Бурхан бел алмадагы каракчылык бизнесин токтотсун. Активист Роза Маманова Баткендин Кадамжай районундагы бел алма көмүр кенине байланыштуу кайрылуу жолдоду. Анын айтымында аталган кенден күнүнө 1000 тоннадан ашык көмүр мыйзамсыз коңшу Өзбекстанга ташылып жатат. Андан сырткары ал президенттин айланасындагы адамдардын атын атап өттү. Урматтуу активисттер, көз карандысыз Тоо Кен тармагы боюнча адистер, журналисттер, сиздерди президенттин айланасындагы бел алма каракчылык бизнесине каршы иликтөөгө чакырам. Кыргыз эли менен байлыгы Баткен облусу Кадамжай району Майдан айыл өкмөтүнө караштуу бел алма көмүр кенибизден чыккан калориясы жогору баркыт сымал көмүр казылып күнүнө 1000 тоннадан ашык Өзбекстанга 5 арча ЖЧКсы Вертокс Гол компаниясы Садыр Жапаровдун досу Жаныбек Кубандыков, Андрей Куракин, Арзыбек Бурхановдун башкаруусунда уурулук уланып жатат. Буга чейин аталган Арзыбек Бурханов чуулгандуу темаларга байланыштуу медиага көп чыгып жатат. Ал президент Садыр Жапаровдун мурдагы кеңешчиси Ишеним саясий партиясында Бурхан менен байланыштырып келишет. Президент Садыр Жапаровдун Баткендеги чек ара аймактарын калыбына келтирүү боюнча атайын өкүлү Мамыржан Рахимов Ишеним партиясы менен шайлоого барганы маалым. Кече жакында 2021-жылы 27-январда коррупция беренеси боюнча соттолгон Нурлан Ражабалиев номер 2 мандаттуу Баткен округуна жеңип чыкты. Анын шайлоодо атандаштары добуш берүүнүн жыйынтыгы менен макул болбой, кол санактан жыйынтыгы 2 курдай өзгөргөнүн айтып жатышат. Мындан тышкары Ражабалиев менен Баткен аймактык шайлоо тилкесинин төрагасынын туугандык байланышы белгилүү болду. Булак Уа Кейжи. Эл чындыкты билсин. Ошто 2 жылдан бери өзүнүн өспүрүм кызын зорлуктап жүргөн жаран кармалды. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы өзүнүн 14 жашар кызын 2 жылдан бери зордуктоого шектүү катары 1982-жылы туулган жаранды убактылуу кармоочу жайга киргизди. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирет. Маалым болгондой, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жашы жете электер менен иштөө инспекциясынын кызматкери Ош шаарына караштуу аялдардын биринин 2007-жылы туулган кызын акыркы күндөрү психологиялык жактан жабыркап жүргөндүгүн байкап, аны менен мектепте маектешүүгө аракет жасаган. Алгачкы маектешүүгө жасаган аракеттер жыйынтыксыз болгон. Кыз инспектор менен маектешүүдөн баш тарткан. Бирок милиция кызматкеринин бир нече аракетинин натыйжасында кыз атасы тарабынан бир нече жолу зордукталып, психологиялык жактан оор абалда жүргөндүгүн айтып берген. Жашы жете электер менен иштөө инспекциясынын кызматкери токтоосуз Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчилигине рапорт менен кайрылып, жабырлануучу кыз атасы жана башка үй бүлө мүчөлөрүн милицияга алынып келинген деп айтылат маалыматта. Жабырлануучу кыздын көрсөтмөсүнө ылайык анын өз атасы 2019-жылдын июнь айынан баштап 2021-жылдын ноябрь айына чейин эркине каршы зордуктап жүргөн. Алгачкы зордуктоо учурунда апасы Россияда болгон, бирок апасы келгенден кийин дагы бул кылмыштуу иш уланган. Акыркы жолу 2021-жылдын 28-ноябрь күнү атасы кылмыштуу ишин улантып жатканда үйдөгү дагы бир кызы көрүп калган. Кыздардын айтуусунда ата-энесине ажырашып кетишинен коркуп милицияга кабарлашкан эмес. Кечээ 10-ноябрда жабырлануучу кыздын 1982-жылы туулган атасы жашы жете эле кызын зордуктоого шектүү катары Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 154-беренеси менен кылмыш ишин козголуп, тиешелүү тергөө иштери жүрүп жатат. Булак Назарнёс Кейжи. Эл чындыкты билсин. 3 күндүк Баткен тажик согушуна президенти Садыр Жапаровду күнөөлөгөн кудай урган акмактар. Бир болсо, силер кыргыз элинин чыныгы душманысыңар, же болбосо эмне деп тантырап жатканыңарды өзүңөр түшүнбөй калган, деңгээлге жетип калган маңкуртсуңар. Кудай уруп, башы ордунда адам ошондой сандыраак сөздөрдү айтсынбы? Шайлоодон өтпөй калганыңардын күйүтү ушунчалык да күчтүүбү? Атаңар өлгөндө да мынчалык акыбалга түшүп, аза тартпаган болушуңар керек. Эмне депутат болбой калсаңар, жашооңор токтоп калып жатабы? Өмүрүңөрдүн бар болгон маңызын депутаттыкка креслого байлап койгонбу? Депутат болбосоңор бала чакаңар ачкадан өлүп, өзүңөр дубана болуп дүйнө кезип кетпейсиңерби? Тарыхта 2 карата калтырдың деп таасири жок оозуңардан президенттин атына карата бириң тантырасаң, башка бирөөң бандит бийлик деп жалпы эл шайлаган бийликти жерге чабасыңар. Азыркы 30 жылдагы админ ресурс колдонулбаган таза шойлоо болгон мойнуңарга алганыңар келбейт. Себеби өзүңөр өтпөй калдыңар да. Баткен согушу эмне үчүн чыкканы, ал согушта кимдердин колу бар экени ачык айтылбаганы менен баарына маалым болуп турса да, сен акмактар билип туруп ичип жаткан сууңарга чаптырасыңар. Атамбаев тирүү экен, анын каерде жатканын карабай өлкөдө кыянаттыктар, кан төгүлөр, ыплас көрүнүштөр боло берет. Тажиктер менен болгон согушка да Атамбаев башкы себепкер. Аны эркиндикке чыгарбай койгондугубуз үчүн баягы эле бир бор энебиздин Эмомалиге согуш чыгарып көрчү. Кыргыздар канишер экен. Орус аке деп мага жалдырап келсин деген биз кыргыздарга карата болгон сыноосу эле. Тажиктер аябай даярданышып, биздин каршы чыгышыбызды аларга карата ок атып чек арадан өтүшүбүздү күтүп жатышпадыбы? Атайын адам өлтүрүүчү террористтерден турган тобун даярдап, биз жактан боло турган аракетти аңдышып турушкан. Анын үстүнө ошол эле бир бор энебиз атүгүлү казак
кыргыз бир тууган дегурга кошуп ырдап келген казак туугандарыбыз да аларга курал жарактан жардам берип жатышпадыбы? Эмне ошолордун провокациясына жеңил ойлуу карап аларга каршы чыгабыз деп миңдеген жоокерлерибизди бөөдө өлтүрүп алышыбыз керек беле? Кыргыз айтпайдын кыргынга учурашын каалап жатасыңарбы? Шайлоодон өтпөй калып бар нерсени тантыраган былжырбайлар 36 адамдын өлүмүнө силер үчүн аздык кылып жатабы? Биз согушка даяр эмес экенибизди кантип эле сен бузукулар түшүнбөй калдыңар? Өз элине силерче эле эч ким душмандык кылбайт, ошон үчүн айткан өзөктөн чыккан өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман деп. Мүмкүн ошол бастырып кирип келип элди аткан тажиктерге караганда жаныбызда жүргөн силер коркунучтуу душман болуп жүрбөгүлө. Оор мезгилде бирикпей бир муштумга түйүлбөй өз бийлигибизди душмандарча жамандап боктоп үстүнөн жугунду куюп жаткан силер душман эмей ким душман? Тажиктер 3 күн согушуп коюп кетишти, эми алардын ким экенин жакшы билип калдык. Жана жаныбызга айбалтабызды алып жүрөбүз. А силерди эмне кылса болот? 90% эл колдогон бийликти 10 чакты кара мөртөс арамзагалар жамандап бүтпөй койдуңар да. Мыйзамдардын жумшактыгы, өлкөдө тартиптин жоктугу силердин тилиңерди эки кулаш кылып салаңдатып жатат. Тартип ордунда болсо көрөт элем, сасык оозуңарды ачып сүйлөгөнүңөрдү. Дубинка каты болсо кийиз казык жерге кирет болуп үйүңөрдө жым жатып калмаксыңар итимдей болуп. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, отставкага кетем деген сөз оозуңуздан бир жолу чыгып кетти. Эгер эле сизди сыйлаган, сизди тандаган, сизди шайлаган миллиондогон ак жүрөк кара таман элиңизди сыйласаңыз, экинчи ал сөзүңүздү айтпаңыз. Шылтоо таба албай жаткан сагызгандардын, каралагандардын, шалакы интригандардын, бал бетме дөөдүрлөрүн, бийликтин кулу болгон жөлөкөлөрдүн чырагына май тамызбаңыз. Кудай буйрса сиз досуңуз Камчыбек Ташиев Экен Кыргызстанды чейрек кылым башкарасыңар. Муну айтыш үчүн Света Тойгонбаева болушун деле кереги жок. Просто элдин маанайын, элдин каалоосун, элдин мүндөсүн билип койгон жетиштүү. Акырында дүйнө жүзүндөгү эл башчыларынын ичинен алдыңкы оңдукка кошулганыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиздин алдыңкы орунга жетишиңиз кыргыз элинин аброюнун обого көтөрүлгөнү болуп эсептелет. Ал үчүн биз сизге рахмат айтышыбыз керек деп Шагмурза Бөрүкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Июнь окуясын козгоо менен чийиленген көп суроолор жаралап, убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн 2010-жылдагы июнь окуясы боюнча жазалоо талабы коомчулуктун кайсы бир бөлүгүнүн көтөрүлүп, талкуу барган сайын күчөп баратат. Албетте эки жек тирешчүдөй бул боюнча бир тарабын айыптап, экинчи жагын алкабай туралы. Шалаакыларды же күнөөлүүлөрдү мезгил соту аныктайт. Эң башкысы июнь окуясынын алкагында козголгон кылмыш иштери кандай нукта өнүгөрүн көпчүлүк кызыктар. Бир эсе эски жараны козгоо керек беле же чындыкка жетүү маанилүүбү? Калк таразда калыс болсун, азырынча копуя иштердин күнгөй тескейи анчалык белгилүү эмес. Кимдер камалат, кандай сырлар ачылат, айтор чийиленген суроолор көп. Булак Азия газети. Эл чындыкты билсин. Мелис Турганбаев Бишкек шаарынын Свердловчу 1-май районунун талапкерлигимди коём. Кече парламентке октябрь бир мандат округтан аттанган генерал Мелис Турганбаев менен Дастан Бекешев жолукту. Эсиңиздерге сала кетсек, бул жерде Дастан Бекешев алдыга озуп чыгып, бир мандаттуу парламентте. Ошол эле учурда экөө жолугушуп бири-бирине каалоо тилектерин айтышты. Биз Мелис Турганбаевдин кийинки кадамдарын сурадык. Мелис мырза, Дастан Бекешевке жолуккан турбайсызбы? Алгач телефондон байланышып жолугуп кетүүсүн өтүндүм. Түштөн кийин келиптир, эч бир ичкүйдүүлүк жок, жеңишке таза жетишти. Колун кыска кармап куттуктап ишине ийгилик кааладым. Карапайым калктын жашоосун жеңилдеткен, мамлекеттин бүтүндүгү, коопсуздугу, өлкөнүн өнүгүшү үчүн зарыл болгон мыйзамдарды чыгарышын айттым. Көйгөйлөр ар бир экен. Шайлоочулар менен жолугушканда ушулардын баарын өз көзүм менен көрдүм да. Кийинки кадамым кандай болот? Бишкек шаарынын бир мандаттуу Свердлов менен 1-май райондоруна кайрадан шайлоо жарыяланат эмеспи? Мен ушу эки райондун бирөөсүнө талапкерлигимди коём. Азырынча толук чечиле элек. Бирок оюм бар. Анткени эки райондун тең элин жакшы тааныйм. Бир кезде Свердлов районунун райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн жетекчиси, райондук ички иштер башкармалыгынын орун басары болгом. Ал эми убагында 1-май районундук ички иштер башкармалыгынын начальниги элем. Булак Азия газети. Эл чындыкты билсин.